Кээ бир айымдар мындай жертва абалында болот да, анан дайыма алар только арзанганды билет. Жолдошу жогото алгандан коркот. Анан ошол эле кезде алар наалганды билет, аял болгонду билбейт. Алар дайыма арзанган кезде мага мынти, кайнем анти, мага кийим алып бербеди, мага муну алып бербеди, мага гүл бербейт, мага мындай кылбайт деген сыяктуу дайым ал арзанат да. Ал только жабырлануучу. Ал арзанган айымдар дагы эркектер үчүн өтө кызыксыз жана ошол өзүнүн жертва абалын түшүнбөйт, бирок кайсы жерге барба ал башка адамдарга жаман боло берет да. Ал жашоонун бактылуулугун же болбосо жашоонун рахат жашоону алар таптакыр көрбөйт, билбейт алар. Андай жашоону элестете да албайт. Алар ошол жашоодо мен гана жакшымын, элдин баары жаман деген нерсе менен жашаган аялдар бар. Мындай учурда дагы эркектер деген эркекти тажатып жиберет да, көбүнчө эркектер ошол абалда дагы ажырашууга мажбур болуп калышат да. Бар го, бар алыс ойночу дегендей эле болот да. Бул учурда дагы айымдар өздөрү менен иштеп, эмне үчүн абалга түшүп калды, ал кимдин адаты деген сыяктуу нерселер менен өздөрү иштеп алса, ошол абалдан чыгып алса, жашоо кызыктуу да, жашоо кызыктуу. Сөзсүз ички жан дүйнөсү менен иштөө керек.